Ассаламу алейкум, урматтуу биздин Кыргыз блог каналынын катталуучулары жана көрүүчүлөрү. Бүгүн бул видеодо мен силерге Кыргызстан курама командасынын астыдагы боло турган оюндары жөнүндө бир аз айтып берем. Биринчи оюн бизде деген 21-март күнү болот. Бул оюн Кытайда болот. Кытайлык Тайбэй менен болот. Бул биринчи оюн. Андан кийин экинчи оюн бизде Бишкекте Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадиондо болот. Биздин курама команда уже толук топтолушуп, азыркы учурда Кытайда машыгууларын өткөрүп атышат. Буйруса биз күткөн оюнчулардын бир нечеси чакырылды, бир нечеси чакырылбай дагы калды. Ошол чакырылган оюнчуларды мен айтып окуп берип коеюн бир сейре. Дарбазачылардан Эржан Токотаев, Чомоев Султан, Албеков Дастан. Коргоочулар болсо Валерий Кичин, Темирлан Козубаев, Браузман Кристиан, Магомед Узденов, Шамурзаев Амантур, Тациев Саид, Мищенко Александр, Талайбек Улу Бактай, Каймерк, Абдурахманов Адилжон, Зарипбеков Элдияр, Амангелдиев Бектур, Кадыржанов Адил, Кенжебаев Эрмек, Ахмедов Муралимжон, Кимми Мерк, Сталбеков Нурдөлөт, Алмазбеков Бекнас, Чумашев Атай, Жапаров Амир, Атабаев Эрбол. Чабуулчулар Орунтаев Нурислам, Артыкбаев Ырскелди, Кожо Жоэл, Мурзахматов Марлен. Бул деген биздин кураманын жаңыртылган жаштар курамасы. Байкагандай эле улуу мурунку багы оюнчулардан Валерий Кичинди чакырышкан экен. Неге дегенде өзүңөр билгендей бул Азия чемпионатында биздин курамага кадимкидей мындай улуу тажрыйбалуу бир футболчу, бир мындай капитан жетишпегени байкалды. Ошондуктан бизге биздин курамага Валерий Кичинди чакырышыптыр. Бирок деген Гүлжигит Алыкулов чакырылган жок, Мирлан Мурзаев чакырылган жок. Көпчүлүк биздин кураманын фанаттары именно ушул Мирлан Мурзаев үчүн багы суроолору бар. Ошол эле тренерге, башкы тренерге, ошол эле футбол федерациянын президентине Камчыбек Ташиевке жана дагы башка ошол биздин кураманы чакырган, биздин кураманы тандаган адамдардын бардыгына фанаттардын суроолору көп Мирлан Мурзаев жөнүндө. Бирок ал суроолорго менин оюмча жооп албайбыз. Анан бул жерде Алимардан Шүкүров чакырылбай калды. Неге дегенде Алимардан Шүкүров деген ушул күздө анын Неман менен болгон багы келишими бүткөн болчу, контрагы. Бирок ошол бүткөн маалда ал жаракат алып калган. Жаракат алгандан кийин ага венгриялык клубтар кызыгып аткан болчу. Ал клубтар дагы Алимардан Шүкүровдун баш тартып коюшту. Неге дегенде эми травмасы бар игроктун кимге кереги бар. Аны менен келишим түзгөндөн кийин ага айлык төлөш керек да. Аны ала алганына эч пайда жок болгондуктан ошентип азырынча Алимардан Шүкүров курамага да чакырылган жок, анан дагы клубу жок. Өз алдынча багы машыгууларын улантып атканын биз өзүнүн же болбосо анын багы агентинин Instagram баракчасынан көрдүк. Андан кийин Гүлжигит Алыкуловдун эмнеге чакырылбаганы эч белгисиз. Неге дегенде ал өзүнүн жакшы эле оюнун көрсөтүп атат Неманда. Бирок деген багы кээ бир болжолдор боюнча аны деген башка маанилүү оюндарга сактап атат. Неге дегенде Кытайлык Тайбэй деген бул биздин курама үчүн бир аз жеңилирээк оюн болот, жеңилирээк мындай соперник болот. Ал эми кийинки оюндарда биз деген Малайзия менен оюн өткөрөбүз жайында. Андан кийин Оман менен оюн өткөрөбүз. Бул оюндар бизге аябай мындай маанилүү болуп эсептелет. Ал эми ошол маанилүү оюндарда бизге Гүлжигит Алыкулов керек болот. Анан дагы экинчи вариант бар. Бул деген Гүлжигит Алыкуловду өзүнүн клубунан кое бербей коюшу мүмкүн. Мисалы Неманда ал жакшы оюн көрсөткөн үчүн ал багы ключевой игрок деп аны клубтун оюнуна, клубтун багы кандай десем, негизи эле клубка керек деп багы сборныйга кое бербей коюшу мүмкүн. Биздин легендарлуу составдын ичинде мурда оюн көрсөтүп жүргөн Эдгар Бернхард азыр деген башкы машыктар үчүн жардамчысы болуп, өзү багы баш болуп, өзүнүн тажрыйбалары менен жаш футболчулар менен бөлүшүп, өзү машыгууну өткөрүп жаткан сүрөттөрүн көрдүк. Аны деген футбол федерациянын официалдуу социалдык баракчаларына чыгарылды. Бул бизге эки оюнда тең жеңишти камсыздай алат биздин курама деген бир мындай үмүттү берет. Эми биздин соперник болгон Кытайлык Тайбэйге келсек. Кытайлык Тайбэй деген бул
FIFAнын рейтингинде 153-орунда турат экен. Акыркы 5 оюнда тең бул курама начар оюнду көрсөтүптүр. 12-сентябрда 2023-жылы Сингапур менен 3-1 эсебинде жеңилген экен. Андан кийин Тайбэй, то есть Тайвань деп айтылат экен, бирокчу Кытайлык Тайбэй Восточный Тимор деген бир курама менен ойногон экен. Ал кураманы болсо 4-0 эсебинде жеңиптир. Андан кийин ошол эле курама менен жооптук беттеш болгон экен. Ал оюн жооптук беттеште дагы 3-0 менен жеңген экен. Андан кийин Оман менен ушул дүйнө чемпионатында тандоо турунда биздин тайпада Оман менен ойун өткөзүптүр. 2023-жылы 16-ноябрда анда Омандан 3-0 утулуптур. Андан кийин 21-ноябрда Малайзия менен ойногон экен, бирок Малайзиядан деген 1-0 эсебинде утулуптур. Эми биз деген 2 курамага тең, ошол эле Оман менен, ошол эле Малайзия менен биздин курама мындай достойный деп коет, достойный оюн көрсөткөн да. Анан менин оюмча Тайбэй менен деле достойный оюн көрсөтөт. Эми как биз деген 104-орунда турабыз, ал эми Тайбэй болсо 105-орунда турат экен. Бул жерде айырма болуш керек. Жана дагы Кытайлык Тайбэй деген бул Кытай эмес. Бул багы Кытайдын провинциясы, мындайча айткандачы. Багы Дагестан курама командасы деген сыяктуу эле болуп калат экен да, ошондо мен түшүнгөнүм боюнча. Дагы бир айтып кетчү нерсе бар. Бул оюндун экинчи жооптук беттешин биздин каналдан түз эфирден көрсөңөр болот. Түз эфирди алып беребиз биз өзүбүз, ушул өзүбүздүн каналдан.